достор, биздин видео сабактарыбыздан амандашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бул биздин кайталоо сабагыбыз болсун. Ушуга чейинки өтүлгөн темаларды эске салып, төмөндөгү тапшырмаларды аткаралы. Видеону токтото туруп, тапшырмаларды өз алдынча аткарып, андан кийин видеону улантып, биз менен бирге жоопторуңуздарды текшерсеңиздер болот. Сүйлөмдөрдү түбүнүн учур жактагы формасы болгон am is a менен толуктаңыздар. Биринчиден, am is аны кайсы ата тооштор менен колдонобуз эске түшүрүп алсак. Am жекелик санда биринчи жакта I, is жекелик санда үчүнчү жакта he, she, it, ал эми are жекелик санда экинчи жакта you, көптүк санда биринчи, экинчи, үчүнчү жактар we, you, they менен колдонулат. You a doctor. Сиз дарыгерсиз. You жекелик санда экинчи жак, демек to be are колдонулат. You are a doctor. He smart. Ал акылдуу. He жекелик санда үчүнчү жак, to be is колдонулат. He is smart. I at home. Мен үйдөмүн. I жекелик санда биринчи жак, демек to be am колдонулат. I am at home. Сүйлөмдөрдү түбүнүн өткөн чактагы формасы болгон was were менен толуктаңыз. Биринчиден, was were качан жана кайсы ата тооштор менен колдонулат эске түшүрүп алсак. Was жекелик санда биринчи жакта I, жекелик санда үчүнчү жакта he, she, it менен колдонулат. Ал эми were жекелик санда экинчи жакта you, көптүк санда биринчи, экинчи, үчүнчү жактар we, you, they менен колдонулат. I late yesterday. Мен кече кеч калдым. I жекелик санда биринчи жак, демек to be was колдонулат. I was late yesterday. She beautiful. Ал сулуу болгон. She жекелик санда үчүнчү жак, демек to be азаматсыздар was колдонулат. She was beautiful. They friends. They көптүк санда үчүнчү жак, көптүк санда to be were колдонулат. They were friends. Алар дос болушкан. Сүйлөмдөрдү түбүнүн келээр чактагы формасы shall be, will be менен толуктаңыздар. Shall be, will be качан жана кайсы ата тооштор менен колдонулат эске түшүрүп алсак. Shall be жекелик санда биринчи жакта I, көптүк санда биринчи жакта we менен колдонулат. Бирок бул эски эреже, жаңы эрежеде will be бардык ата тооштор менен колдонулат. Shall be'ни I, we менен колдонсо, бул бирок ката деп эсептелинбейт. I be a lawyer. Мен адвокат болом. I жекелик санда биринчи жакта shall be'ни колдонобузбу же will be'ни колдонобузбу? Азаматсыздар, экөөнү тең колдоно алабыз. I shall be a lawyer же I will be a lawyer. You be a student. Сиз студент болосуз. You жекелик санда экинчи жак, демек will be колдонулат. You will be a student. He be your friend. Ал сиздин досуңуз болот. He жекелик санда үчүнчү жак, демек will be'ни колдонобуз. He will be your friend. Бул сүйлөмдөрдү суроолуу сүйлөмдөргө айландырыңыздар. You are at work. You are at work. Сиз жумуштасыз. Бул сүйлөмдү кантип суроолуу сүйлөмгө айландырабыз? Эгер сүйлөмдө to be катышкан болсо, to be менен subject'ин ордун алмаштырсак, сүйлөм суроолуу сүйлөмгө айланат. You subject, сүйлөмдүн ээси are, to be. Демек, A менен U'нун ордун алмаштырабыз. Суроолуу сүйлөмдө
Are you at work? Are you at work? Siz жұмыштасызбы? He is late. He is late. Ал кечигип жатат. He, subject, is to be. Суроолуу сүйлөмдө азаматсыздар. Is he late? Is he late? Ал кечигип жатабы? I am tired. I am tired. Мен чарчадым. Суроолуу сүйлөмдө Am I tired? Am I tired? We were angry. We were angry. Biz ачуулуу болгонбуз. We, subject, were to be. Суроолуу сүйлөмдө Were we angry? Were we angry? Biz ачуулуу болгонбузбу? It was yesterday. It was yesterday. Ал кечээ болгон. Суроолуу сүйлөмдө азаматсыздар. Was it yesterday? Was it yesterday? They will be neighbors. They will be neighbors. Алар кошуналар болушат. Суроолуу сүйлөмдө азаматсыздар. Will they be neighbors? Will they be neighbors? Алар кошуналар болушабы? Сүйлөмдөрдү терс сүйлөмдөргө айландырыңыздар. You were at the cinema. You were at the cinema. Сиз кинодо болгонсуз. Бул сүйлөмдү кантип терс сүйлөмгө айландырабыз? Эгерде сүйлөмдө to be катышкан болсо, to be'ден кийин not деген бөлүк жөнү кошуп колдонсок, сүйлөм терс сүйлөмгө айланат. Демек, you were not at the cinema. You were not at the cinema. Же кыскартып, you weren't at the cinema. Сиз кинодо болгон эмессиз. Were not, weren't болуп кыскартылат. I'm a teacher. I'm a teacher. Мен мугалиммин. Терс сүйлөмдө азаматсыздар. I'm not a teacher. I'm not a teacher. Мен мугалим эмесмин. Бул зат атооштор көптүк түрдө кандай болот? Зат атооштор көптүк санда жана жекелик санда болот. Англис тилинде көптүк санда зат атоошко s жана es мүчөсү уланат. Зат атооштун акыркы тамгасы ch, s, sh, ö, x, z менен аяктаса, анда es уласак, зат атоош көптүк түргө айланат. Эгерде зат атооштун акыркы тамгасы f менен аяктаса, f түшүп калат да жумшартып, v жана es уланат. Зат атооштун аягы y менен бүтсө, y түшүп калат да I жана es уланат. Бул эрежелерге баш ийбеген дагы зат атооштор бар, алар туура эмес зат атооштор деп аталат. A box, коробка. Көптүк түрдө boxes, азаматсыздар. Fish, бул туура эмес зат атооч, көптүк түрдө деле fish. A cat, мышык, көптүк түрдө cats. Mouse, чычкан, көптүк түрдө mice. Сүйлөмдөрдү суроолуу сүйлөмдөргө айландырыңыздар. I swim every day. I swim every day. Мен күнүгө сууда сүзөм. Бул жөнөкөй учурчактагы сүйлөм. I, subject, сүйлөмдүн ээси, swim, verb, этиш. Бул сүйлөмдү кантип суроолуу сүйлөмгө айландырабыз? Эгер сүйлөмдө этиш сөз болсо, do жардамчы этиши жардамга келет да, сүйлөмдүн башына кошуп колдонсок, сүйлөм суроолуу сүйлөмгө айланат. Демек, do I swim every day? Do I swim every day? Мен күнүгө сууда сүзөмбү? He gets up at 7. He gets up at 7. He, subject, сүйлөмдүн ээси, gets up, verb, этиш. He gets up at 7.
Эгерде сүйлөмдө he, she, it болсо, present simple'да этишке s же es мүчөсү уланат. Ал эми суроолуу сүйлөмдө жардамчы этиш do'га этишке уланган s мүчөсү өтүп кетет да, does менен сурай беребиз. Does he get up at 7? Does he get up at 7? Ал саат 7-де турабы? I have a bike. I have a bike. Менин велосипедим бар. Суроолуу сүйлөмдө азаматсыздар. Do I have a bike? Do I have a bike? Менин велосипедим барбы? He has a car. He has a car. Анын машинасы бар. Суроолуу сүйлөмдө does менен сурай беребиз да, has, have болуп өзгөрөт. Does he have a car? Does he have a car? Анын машинасы барбы? Сүйлөмдөрдү терс сүйлөмдөргө айландырыңыздар. You like a cat. You like a cat. Сиз мышыкты жакшы көрөсүз. Бул жөнөкөй учурчактагы сүйлөм. You, subject, сүйлөмдүн ээси, like, verb, этиш. You like a cat. Бул сүйлөмдү кантип терс сүйлөмгө айландырабыз? Эгер сүйлөмдө этиш сөз катышкан болсо, do жардамчы этиши жана not бөлүкчөсү жардамга келет да, сүйлөмдөгү subjecттен кийин колдонулат. Демек, you do not like a cat. You do not like a cat. Кыскартып, you don't like a cat. Do not, don't болуп кыскартылат. Сиз мышыкты жакшы көрбөйсүз. She has a gift. She has a gift. Анын белеги бар. Терс сүйлөмдө, эгерде сүйлөмдө he, she, it болсо, do эмес does not колдонулат да, has, have болуп өзгөрөт. Демек, she does not have a gift. She does not have a gift. Кыскартып, she doesn't have a gift. She doesn't have a gift. Анын белеги жок. Сүйлөмдөрдү суроолуу сүйлөмдөргө айландырыңыздар. You can ride a horse. You can ride a horse. Сиз ат мине аласыз. You, subject, сүйлөмдүн ээси, can, modal verb, модалдык этиш, ride, main verb, негизги этиш. You can ride a horse. Бул сүйлөмдү кантип суроолуу сүйлөмгө айландырабыз? Эгер сүйлөмдө модалдык этиш катышкан болсо, модалдык этиш менен сүйлөмдөгү ээнин ордун алмаштырсак, сүйлөм суроолуу сүйлөмгө айланат. Демек, суроолуу сүйлөмдө Can you ride a horse? Can you ride a horse? Сиз ат мине аласызбы? They may watch TV. They may watch TV. Алар телевизор көрсө болот. They, сүйлөмдүн ээси, may, модалдык этиш, watch, негизги этиш. They may watch TV. Суроолуу сүйлөмдө азаматсыздар. May they watch TV? May they watch TV? Алар телевизор көрсө болобу? I must work hard. I must work hard. Мен талыкпай иштешим керек. I, сүйлөмдүн ээси, must, модалдык этиш, work, негизги этиш. I must work hard. Суроолуу сүйлөмдө must менен I'дын ордун алмаштырабыз. Must I work hard? Must I work hard? Мен талыкпай иштешим керекпи? We have to sign here. We have to sign here. Биз ушул жерге кол коюшубуз керек. Суроолуу сүйлөмдө эгер сүйлөмдө have to катышкан болсо, do жардамчы этиши жардамга келет да, сүйлөмдүн башында колдонулат. Демек, do we have to sign here? Do we have to sign here? Биз ушул жерге кол коюшубуз керекпи? Сүйлөмдөрдү терс сүйлөмдөргө айландырыңыздар. He can swim. He can swim. Ал сууда сүзө алат. He, subject, сүйлөмдүн ээси, can, modal verb, модалдык этиш, swim, main verb, негизги этиш.
He can swim. Бул сүйлөмдү кантип терс сүйлөмгө айландырабыз? Эгерде сүйлөмдө модалдык этиш катышкан болсо, модалдык этиштен кийин not деген бөлүкчөнү кошуп колдонсок, сүйлөм терс сүйлөмгө айланат. Демек, терс сүйлөмдө he cannot swim. He cannot swim. Ал сууда сүзө албайт. You may go. You may go. Сиз барсаңыз болот. Терс сүйлөмдө азаматсыздар. You may not go. You may not go. Сиз барсаңыз болбойт. Достор, бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө ыраазычылык. Кийинки сабагыбыздан амандашканча.